Катуу ызаланган Жанар Акаев КТРКга ультиматум койду. КТРди силер коомдук телеканал кыла алган жоксуңар. Бул бийликтики эмес, коомдуку деген Жанар Акаев телеканал калыстыгынан тайганын айтты. Жакында саясий альянс түзүлгөндө биз сиздерден ошону 3 мүнөттүк кылып көрсөтүп бериңиздер деп сурандык. Силер акча төлөгүлө дедиңер, биз макул дедик. Мына менин колумда КТРдин квитанциясы турат. 176 000 сом алдыңар. Бирок кайра кечинде көрсөтө албайт экенбиз деп койдуңар. Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганымда алар мыйзамда тыюу жок экенин айтышты, деди Жанар Акаев. Депутат Акаев мындан ары аталган телеканалда башка саясий партиянын жарнамасы бериле турган болсо, жетекчиликтин отставкасын талап кыла турган болду. Илим Карыпбеков Флойдтун табытынын алтын капкагын алганда мэрден ашып өңгүрөп бермекмин. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков өзүнүн социалдык баракчасынан афро-америкалык Жорж Флойдтун элесине арналган митинг тууралуу пикирин билдирди. Бүгүн Бишкекте Жорж Флойдту кара, ой, жаркын элесине арналган митинг өтүптүр. Ошо, анан мен дагы ушинтип тилектештигимди билдирип коеюн деп чечтим. Негизи жакшы киши болчу деп элдин баары айтып жатышат. Ушу жакында АКШда бөөдө кырсыктан каза болуп калбаганда Кыргызстанды бир топ эле оңдоп салмак деп айтып жатышат калың журт. Мени баарынан эле жанагы Флойдтун алтын гробу эле уктатпайт акыркы күндөрү. Ошонун капкагын эле алсам, жанагы Минополис шаарынын мэринен ашып өңгүрөп бермекмин. Алтын капкакты кармап алып, анан Флойд достун кара, ой, жаркын ишин Кыргызстанда деле улантат элем, жакшы эле Ёлкиники десе, деп Илим Карыпбеков пикири менен бөлүштү. Белгилей кетсек, Бишкекте афро-америкалык Жорж Флойдту колдоо митинги болуп, ага бир киши келди. Активист Денис Горки атындагы эс алуу багына акцияга чыгып, өзүнүн жарандык позициясын билдирди. Мен бул жерге жеке адам катары келип, өз позициямды айттым. Бирок көрүп турганыңардай, менден башка эч ким митингге келген жок. Мамлекет тарабынан зомбулук эч бир өлкөдө, Америкада дагы, Кыргызстанда дагы болбошу керек деп эсептейм, деди ал. Болбой калган митингди 3 милиция кызматкери көзөмөлдөп турган. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, уюштуруучулар коопсуздук жана провокацияга алдырып жибербөө үчүн митингди болдурбоону чечишкен. Эске сала кетсек, 25 майда Минополисте полиция кызматкерлери Дерек Шовин 46 жаштагы кара терилүү Жорж Флойдту колго алуу учурунда жерге жаткырып 8 мүнөттөн ашык тизеси менен моюнан басып турган. Жабырлануучу алган жаракаттарынан улам ооруканада каза болгон. Ал эми окуянын күбөлөр видео тасмага тартып алышып, аны көргөн тургундардын арасында нааразычылыктардын, толкундоолордун келип чыгышына себеп болгон. Толкундоо Американын ондогон штаттарынан сырткары Улуу Британия, Франция жана башка өлкөлөргө да тараган. Булак, Назарньюс, Чекит, KG. Абылгазиев Казакстандын премьери менен бардык чек ара пункттарын ачууну макулдашты. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Сүйлөшүүдө кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында түзүлгөн кырдаал талкууланды. Казак тараптын сунушу боюнча мамлекеттик чек араны кыргыз-казак тилкесиндеги бардык өткөрмө жайларды ачуу жана кыргыз-казак чек арасы аркылуу тоскоолдуксуз жүк ташууларды камсыздоо маселесин чечүү боюнча эки жактуу макулдашууга жетишилди. Тараптар буга чейин жетишилген макулдашууларды эки тараптан колдой тургандарын ырасташты. Ошондой эле сүйлөшүүлөр учурунда коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүү маселелери жана COVID-19 калкты коргоо боюнча тараптар аркылуу көрүлгөн чаралар, мындан аркы кызматташуунун негизги багыттары талкууланды. Кесиптешибиз Кудрет Тайжабаров Чубак-Ажы шайлоого барышы керек деген пикирин социалдык баракчасына жазып чыкты. Чубак-Ажы депутаттыкка барышы керекпи? Ооба, барышы керек. Биринчиден, депутат бул эл өкүлү. Кыргызстандын 80% мусулмандар. Ошол 80% шайлоочунун атынан барса эмнеге болбосун? Мен деле Ажыкеге бул тууралуу айткам. Өзү айтмакчы, жоопту айлантып качып койгон эле. Эми оюн өзгөртүп калыптыр. Сунуштар түшүп атат. Жакын арада бул тууралуу кайрылуу кылып калышы мүмкүн, деди. Суранычы Ажыке бийликтин Байманаптардын партиясына кошула коем деп өмүр бою чогулткан аброюңузду төгүп албаңыз. Эгер депутат болом десеңиз ачык айтыңыз. Сиздин тегереңизге эле акчасы жок, мезгили менен сыналган жаңы жүздөрдү чогулталы. Ушул сунушту жактырсаңыз, чын эле өлкө тагдырын өзгөрткөнгө ниети бар экен деп түшүнөбүз.
Анан бийликтин же эски саясатчылардын сунушун кабыл алсаңыз жөн гана мандат керек тура деп калышыбыз мүмкүн. Чубак Ажы парламентке барса, алдым жуттум депутаттарга арам иш качандыр бир жазаланаарын жакындан айтып отуруп, духун түшүрүп, ыйманга келтирип, акча алып добуш берип жаткандарды уяткарып, парламенттеги кыңыр иштерди жаап жашырбай, Кудайдан коркуп ак кызмат өтөгөндөрдүн санын көбөйтмөк эле деп ойлойм. Ооба, биз конституциялык түзүлүш боюнча светтик өлкөбүз. Бирок демографиялык курам боюнча ислам дини басымдуулук кылат. Андыктан бир илимдүү аалымдын жогорку кеңеште өкүл болушу мыйзамга деле туура келет, талапка да жатат жана элдин каалоосун канааттандырмак. Урматтуу Чубак Ажы, жаңы жүздөрдү жетектеп, жаңы партия түзгөнгө макул болсоңуз, келечек үчүн көпчүлүк кызмат кылып берет элек. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин үйүндө тинтүү жүрдү. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин жакындары менен туугандарынын үйүндө жана кеңселеринде тинтүү жүргүздү. Текшерүү иштери 28 майда болгонун булактарына шилтеме берүү менен Тазабек басылмасы жазды. Жактоочусу Бактыбек Жумашев депутаттын үйүндө укук коргоо органдарынын кызматкерлери тинтүү жүргүзгөнүн тастыктады. Жактоочу бул текшерүү мыйзамсыз жүргүзүлдү деп эсептегендиктен сотко кайрыла турганын билдирди. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча башкы прокуратура тарабынан каттоого алынган сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. Ведомствонун басма сөз кызматынын маалыматы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Жумалиев уставдык капиталга ээлик кылган жана түзүүчүсү, жетекчиси болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр аныкталды. Ошондой эле Жумалиевдин жакын туугандарынын көптөгөн мүлктөрү такталды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланып жатат. Бул иш башкы прокуратура тарабынан кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине, жазык кодексиндеги 323 берене, 324 берене, кызматтагы адамдын ишкердүүлүгүнө мыйзамсыз аралашуусу менен катталган. Асема Токтобекова: Кудайдын мындан артык кандай жазасы бар экен, келечек бизде жок. Ырчы киноактриса Асема Токтобекова Instagram баракчасына Кыргызстандагы саясий кырдаалга, коомчулуктун өз өлкөсүнө жасаган мамилесине капачылыгын билдирип жазды. Капамын. Жаза турган болсом сизди да капа кыламын. Жаман нерселерге эптемей жашоого да шүгүр кылсам, анда өзүм да капа боломун. Кыргызым, өнүгүүгө аракетти качан баштайт экенбиз? Качан элди тонобой өнүгүүгө салым кошот экенбиз? Качан элге жеткиликтүү билим берет экенбиз? Жарышууга эмес, жерди элди сатууга эмес, тургузулуп аткан үйлөрдүн жерин ижарага эмес, койчу өз жерибизди качан өнүктүрүүгө салым кошот экенбиз? Качан ошол күн келет? Сөзсүз эл кыйналып, сөзсүз чыр болуш керекпи? Чырдан эле өнүгөбүзбү? Маданият тарабындагы таланттууларды барктап алмайынча, сыйлыктарды сатууну токтотмоюнча, убагында мактап жактап, сыйлыгын бермейинче, маданияттын туу чокусунда турган кино жаатын өнүктүрмөйүнчө, кинолор тартылсын деп элдин акчасына камера алып берип, жарыбаган камераны ижарадан алмайынча Кыргызстан өнүкпөйт. Өтө өкүнүчтүү. Бири аракет жасаса, экинчиси машинасын айдап баратып, какырыгын башканын унаасына түшүрөт. Болуп эле атабыз реалдуу көз караш менен. Мен укмушмун дебейм, бирок жолдо какырып чимкирбейм, таштанды таштабаймын, чийбеймин, сийбеймин, мушташпаймын, чачташпаймын, уруп согуп тонобоймун, адамды колдонбоймун да сатпаймын. Кудайдын мындан артык кандай жазасы бар экен? Көрөттүрбүз баарыбыз. Жаман көрсөңөр көргүлө, келечек бизде жок. Келечекти көрүп атабыз эмне болуп атканын, деп жазды. Жолдубаевага баргыла, ал баарынан кабардар. Бекеновдун айтымында 2012 жылдын сентябрь айынын бир күнүндө Атаханов Атамбаевден ачылуу абалда келип, мамлекеттик программа Батукаевди бошотуу боюнча эч кандай иш кылынбай жатканын айтат. Бекенов Нарын шаардык сотунун төрагасы Жапар Эрматов менен кандай болбосун байланышып, сүйлөшүшү керек болчу. Эрматовдун атайын операциядагы ролу чоң болмок. Анткени Батукаев Нарын шаарындагы номер 4 СИЗОдо жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Ал Жапаров Эрматовго чыга албай жатканын айтканда, Атаханов Жолдубаевга барып жолук. Ал баарынан кабардар деп айтат. Индира Жолдубаева ал кезде президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн жетектеп турган. Башкача айтканда, өлкөдөгү бардык сотторду тизгиндеп, көзөмөлдөө Индира Айымдын колунда эле. Ал Бекеновду сот Эрматовго өз жолун таап жолугушуусун айтып,
ага жолуккан маалда телефонду ага берип сүйлөштүрүп коюусун айтат. Нарын шаардык сотунун төрагасы Жапар Эрматов менен жолугуу үчүн Бекеновго Нарынга барууга туура келет. Эрматов күткөндөй эле кыйылып, Бекеновдун айткандарын жоопсуз калтырат. Ошондо Бекенов анын иш телефонунан Бишкекке чалып: «Индира Ырысбаевна, мен Нарындамын. Сот Эрматовдун иш бөлмөсүндө отурам. Аны менен сүйлөшүп коюңуз» деп телефонду Эрматовго берет. Индира Жолдубаева телефон аркылуу Эрматовго атайын операция ишке ашырылып жатканын тастыктаган. Эрматов тергөөнүн жүрүшүндө айтат. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Жолдубаева өзүнүн уюлдук телефонунун номерин Бекеновдон алып, бул иш боюнча маселе жаралса түз чала берсе болоорун билдирген. Андан 2-3 күндөн кийин Эрматов Жолдубаеванын өзүнө чалып, эмне болуп атканы боюнча түшүндүрмө берүүсүн суранат. Жолдубаева Бишкекке келиңиз деп жолугуштуу күндү белгилеп, президенттин аппаратына кирүүгө жолдомо, буйрутма берип коёорун билдирет. Эрматов тергөөгө берген көрсөтмөсүндө Жолдубаева өзүнүн иш бөлмөсүндө Батукаевдин оорусун тастыктоо үчүн медициналык кароолор жүргүзүлүп жатат. Эгерде анын оорусу далилденсе, сиз аны тезирээк бошотуу үчүн чечим чыгардырып берүүгө көмөктөшүңүз деди. Мен жогорку сот менен макулдашпай туруп, өзүм андай чечим чыгара албайм деп айттым. Ал бул маселени менин жетекчилигим менен өзүм макулдашып коёорун, мен эч жака кайрылбашым керектигин, операция жашыруун экенин, аны тар чөйрө гана билээрин айтты. Анан ал эгерде менин Батукаевди бошотуу чечимин чыгарсам, бул менин карьерама оң таасир этерин эскертти. Биз аны эч качан унутпайбыз деген. Уландысы бар. Булак майдан чекиткейжи.